Арбаңыздар бұл НТС телеканалы эмнеге телеберүүсү бардык мырзаларды кечүүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мекенди коргошубуз жалгыз интеллектуалдык маданий тараптан болсун, колубузга эч качан курал кармабай эле коелук. Ассаламу алейкум, бүгүнкү студиянын меймандары сиздер да майрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Бирок бүгүн майрам тууралуу эмес, бүгүн башка тууралуу сөз кылабыз. Мындан бир нече жума мурун Бишкек шаарынын калаасынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Тилебаев мырза өзүнүн жумуштан кеткенде жаңы мэр келип бир күн отурду. Анан ал кетип дагы башкасы келди. 11 апрелде болсо шаардык кеңештин шайлоосу болгону турат. Анан ошол таризде биздин көп колдонуучуларыбыз, көп социалдык тармактагы билдирүүлөрдө келе жарандар ушул кала башчысын шаардык кеңеш эмес, шаардын жашоочулары өздөрү шайлаш керек деген пикирин айтып чыкты. Бул пикирди буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кенжебек Бокоев мырза дагы көтөрүп чыккан. Кенжебек Сатымкулович, эмне себептен шаардын жана айылдын башчыларын жашоочулар өздөрү шайлаш керек? Мен да кошулуп майрамыңар менен куттуктап кетем, Атамекенди коргоочулардын күнү менен. Мындай азыр сиздин сурообузга келе турган болсок, бул биз буга чейин да 2001-2005 жылы шаар жана айыл өкмөттүн башчыларынын эки жолу элибиз түш шайлоо болгондо бул бизге бир жаңы келе аткан нерсе эмес. Ошондуктан мен өзүм да элден түш шайланган айыл өкмөттүн башчысы болуп шайлангам 2005 жылы. Андан тышкары азыр өнүккөн өлкөлөрдө же болбосо Европалык өлкөлөрдө барып бир топ мамлекеттерди көргөндө көп жерлерде бүгүнкү күндө жергиликтүү өзү башкаруунун башчылары, шаардын башчылары түш шайлоо менен шайланып келет да. Анткени бунун аты эле айтып турат. Өз алдынча башкаруу деп. Буга мамлекеттен же болбосо борбордук бийликтен эч кандай кийлигишүү болбош керек. Булардын чече турган маселелери негизинен жергиликтүү маанидеги маселелер. Ал эми мына кече көрбөдүңүздөрбү? Мен парламенттен бул маселени көтөрүп кеттим. Азыр да айта кетейин, кечегиде ошол эле бир 2-3 жолу мэрдин милдетин аткаруучуну өкмөт башчы дайындап жиберди. Бирок алардын бардыгы мыйзамды бузуу менен болду. Мыйзамда так жазылган норма бар. Эгер мэрдин кызматы ордо ваканттык болгон күндө, аны биринчи вице-мэр, эгер биринчи вице-мэрдин кызматы жок болсо, анда вице-мэрди дайындаш керек. Башка жол жок. Бирок мыйзамды карабастан сырттан алып келип туруп убактылуу 1-2 айга дайындагандай болду. Через тиги сырттан алып келип. Буга мыйзам жол бербейт эле да. Бирок мыйзамды бузуу болду. Анткени эч ким мыйзамды караган жок. Буга кандайдыр бир жоопкерчилик тарта турган? Албетте мен буну парламенттен көтөрдүм. Мыйзамдын аткарышы контрол парламентте болгондон кийин төрагага кайрылып, ушул маселени өкмөт башчыга айтып туруп, тез арада бул мыйзам бузууну четтетсин дегенде. Бирок эч кандай реакция болгон жок да. Сиз парламенттен жалгыз буну айтпастан ушул жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү башкаруучуларды шайлоо боюнча мыйзам долбоорун да көтөрүп келесиз. Биринчи окуудан өткөн. Эми мына тиги мен айткандай жергиликтүү өзүнчө башкаруунун башчылары, айыл өкмөттүн баштары менен мэрлерди эл түш шайласын деген мыйзам долбоору парламенттен биринчи окуудан өткөнүнө 5 жыл болду. Бирок 5 жылдан бери биздин төрага жана төрагалар комитеттер менен кошулуп туруп, ушул мыйзам долбоорун экинчи окууга чыгарбай келет. Четке кагылбастан биринчи окуудан өткөн. Андан тышкары өткөндөн кийин 7 областты парламенттик угуу менен кыдырып чыкканбыз. То есть элдин колдоосу бул жерде бар. Эл өзү түш шайлап алыш керек. 11 депутатка, же болбосо Бишкек шаарыныкына 45 депутатка эл ишенбейт. Буга чейин билесиңер, митингдер болгон. Ар бир мэрди шайлоодо элдин талабы болуп келет. Эмне үчүн биз шайлабайбыз деп. Эмне үчүн мэр болом деген кандидат келип алып туруп, шаарды кыдырып алып туруп, элдин алдына чыкпайт программасы менен. Эмне үчүн бир эле кабинеттин ичинен 11 же 31 депутат же 45 депутат шайлап коёт дегенчи. Ошондуктан мен ойлойм, биз келечекте буну түш шайлоого барыш керек. Бир эле мэрди түш шайлоого барбастан, мына азыр эртең жергиликтүү кеңештердин шайлоосу келе атпайбы? Менин жеке сунушум, оюм келечекте мыйзам долбоорунда киргизсем деп атам. Негизи эле партиялык система менен, же болбосо партиялык тизме менен шайлоону жергиликтүү кеңештен, то есть шаардык кеңештен алып салыш керек. Бүгүнкү күндө айылдык кеңештер одномандатный мажоритарныйбы, ошондой эле кылып туруп бардык шаардык кеңештерди биз өзүн-өзү көрсөтүү менен мажоритардык жолго бериш керек да. Ошондо партия, парламенттеги партиялар, лидер партиялар шаар менен айылдарга киришкенди токтотот да. А сиз ушу 5 жылдын ичинде менин долбоорум эмнеге экинчи окууга чыкпай атат деп бир доо койдуңуз беле төрагаларга?
Комитетте да, парламентте да менин төрага жана комитеттин төрагасына жазаган негизги претензиям ошол. Эки кош стандарттуулук болуп келатат деп. Кээ бир мыйзамдар бир күндө кирип кетет, өтүп кетет, биздин тиги мыйзамдарга окшогондор 5 жылдап кирбей турат да. Бул парламенттин жана эң чоң кемчилигинин бири. Себеби эмнеде? Себеби бул мыйзамды четке кагайын десе, эл буну каалап турат. Ал эми ошондуктан бир гана жол менен экинчи окууга, үчүнчү окууга киргизбестен жок кылуу себептен максаты бар да. Мыйзам өтүп кетпесин деген себепте. Анткени мына карагыла, кечеги эле Бишкек шаарынын шайлоосу болгондо мурункусунда Бишкек менен Ош шаарынын кандидаттарына неме бир-бирден эле талапкер чыкты. Эч ким ишенбейт Бишкек шаарга бир эле талапкер бар экенине. Ошондуктан эмне үчүн талапкерлер чыккан жок? Анткени бийлик кимди көрсөтсө, ошол шаардык кеңеш тарабынан ошол адам гана шайланат деп. Суракматовду шайлаганда. Суракматов, анан кийин Сарбашев эле Оштон. Ошол экөөнүн кандидаты чыкты, экөө өттү. Калган талапкерлер чыккандан ишенген жок, анткени өтпөйт. Ошондуктан эгер түз шайлоо болсо, мен ойлойм, чыныгы шаардыктар өзүнүн мэрин тандап алмак да. Ал азыркы мыйзам боюнча карабаган өз алдынча мэр болмокта. Азыркы мыйзам боюнча коалициянын көпчүлүгү оппозиция жана премьер-министр өзүнүн талапкерлерин көрсөтүп алат, Туура. Семет Яманбеков, медиа эксперт, бүгүнкү сиздин пикириңизге төгүндөн айта турган инсандардын бири. Семет мырза, Кенжебек мырзанын пикирине эмне себептен макул эмессиз? Бул маселе мындай чоң тармактуу маселе да, мындай жөн эрке эле эмес, мындай мэрди азыр Бишкек шаарындагы мэр жөнүндө сөз болуп атат да, башка жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрүн айткан жокпуз. Өрдөк катары Бишкектин мэрин. Ооба. Жалгыз гана Бишкек шаарынын мэри жөнүндө сөз болуп атат. Эми бул мындай чоң тармактуу, чоң көйгөй. Жалгыз менин оппонентим Кенжебек Сатымгуловичтин позициясы абдан ыңгайлуу да, мындай шаардык жарандар тандаш керек, түзмө-түз тандаш керек, ошолордун астынан отчет бериш керек болду деп. Эми менин позициям анча-мынча ыңгайсыз, бирок мен түшүндүрүп берейин. Ал деген мындай тең чоң тармактуу, дагы бир жолу айтып кетейин, бир чоң көйгөй да, аны мындай чечиш үчүн мындай системный подход деп кой, системалык подход керек болуп атат да. Биринчиден баарыбыз билгендей, Бишкек шаарынын шайлоосуна кишилер абдан аз келет. Мына президенттик шайлоодо 30%дан аз киши келди. Ошондуктан биринчиден суроо, эгерде түзмө-түз мэрди шайласа, баардык шаардык тургундарынын, ошол шайланган кандидат баардык Бишкек шаарынын тургундарынын талаптарына жооп береби? Экинчиден, Бишкектик шаардык кеңеш деген эмне? Бул мыйзам чыгарган орган. Биринчиден, экинчиден Бишкек шаарынын тургундарынын шаардык талаада көрсөткөн өкүлдөрү, туурабы? Эгерде биз мэрди Бишкек шаарынын кеңешинин депутаттарын тандаганга укугун алып койсок, Бишкектин шаар кеңешинин ролу таптакыр жок болуп калат. Баарыбыз көрүп атабыз. Президентти шайлаганда, депутаттарды шайлаганда мамлекеттик стандарттар бар. Жана тең салмактуу тутум деп коет. Орусча система сдержек и противовес. Бир катуу болгон бийлик бутагын экинчи бийлик бутагы кармап туруш керек. Бири-бирин кармап, ошондо элдин кызыкчылыгына түз иштегендей болуш керек. Эгерде мэрди Бишкек шаарынын депутаттары шайлабаса, эгерде түзмө-түз шайласа, барбы гарантия бир олигархтар келип мэр болуп алып, эч кимге жооп бербей 5 жылда отуруп алганда гарантия барбы? Жок. Айтып атабыз, баарыбыз президент деңгээлинде ажыдаар болуп кетип атат деп. Ошондо келген мэр шаардын масштабында ажыдаар болуп кетет. Эч кимди укпайт, эч кимге отчет бербейт. Ошондуктан менин оюм, Бишкек шаарынын депутаттары мэрди шайлаш керек. Бирок бул жакта шаардык тургундар жакшы билиш керек, Бишкек шаардык кеңешинин составы, качественный составы аябай катуу болуш керек. Мына азыр 11 апрелде жергиликтүү бийликтин шайлоосу болот, ошондо караш керек. Ушул жыл сайын Бишкектик шаардык кеңешинин депутаттары шаардык тургундарга эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Эмне үчүн? Анткени арасында жалаң эле бизнесмендер турат. Жалаң эле өзүнүн жеке кызыкчылыгын караган кишилер турат. Шаарга эчтеке кылбайт. Качан угабыз
БГК деп качан угабыз? Жана маршруткаларга бааны көтөргөндө, светке бааны көтөргөндө ошондо эле угабыз. Ошон үчүн ушундай депутаттарды тандаганга мындай адиской катуу инсандарды алып келиш керек. Ошолор контроль кылыш керек. Кантип алып келебиз? Ага Кенжебек мырзанын бир сунушу бар экен. Биздин шаардык кеңеште дагы партиялык тизме менен эмес, бир мандаттуу список менен шайлашыбыз керек деген. Чоң катачылык. Одномандатный, бир мандаттуу шайлоо деген баарыбыз көрдүк. Ар бир жерде ким утат? Акчасы бар киши утат. Акча берет, өтөт. Адиской өзүнүн мыйзам талаптарын билген, өзүнүн өз жагын билген киши өтө албайт. Акчасы жок, акча чача албайт. Семетей мырза, бир мандаттуу катачылык экен. Партиялык тизме менен келгендер бүгүн көрүп атабыз, кимди ким көрдү болуп турат. Анан кантебиз? Кантип жагабыз? Партиялык тизмени жаман деп айткан жокмун. Партиялык тизме жакшы, бирок ушул биздин шаар тургундарыбыз мындай сабаттуулугун көрсөтүп, списоктарды жакшылап карап, эгер мына учурдагы БГКнын тиги партиялык тизмесин көрбөй атабыз деп. Менин сунушум мындай. Партиялык тизме болгондо жанагы преференциальный список деп коет. Ал деген мына партиянын тизмеси турат, та партиянын тизмесинен ар бир кандидаттын өзү тандап алыш керек да. Бишкек тургундары, шаар тургундары. Ошондо мындай качественный составы жакшы келип, ошолор көзөмөл кылыш керек. Эгерде ошондой көзөмөл болбосо, биз мына баштан өткөн нерсе. Бир жолу эле мэрди түзмө-түз шаардык тургундар шайлаган. Бул Борис Силаевди. Эмне менен бүттү? Жердин баарын сатып, Россия качып кетти. Эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Эч ким сурай алган жок. Эмне үчүн саттың? Эч ким проблема койгон жок. Ушуну жасадыңбы, жасаган жокпу? Азыркы мэрияны карасаңар, азыр деле жооп бербейт булар Бишкектин өр кеңешине. Анткени алардын ичинде жалаң жана соодагерлер отурат. Зеленхоздон баштап, тазалыктан баштап, жана жапа иттерге аты үчүн программанын баарын ишке ашырбайт. Анткени жоопкерчиликти толук нерседен кылбайт да. Эгерде БГКдан ошол мэрди тандап алган укукту алып койсок, такыр жоопкерчилик болбойт. Эчтекени кылбайт. Анан Кенжебек Сатымгулович айтып атат, шаардыктарга отчет бериш керек. Кантип берет? Эмне шаардын площадька чыгып береби? Же мен мисалы үчүн журналист катары өзүмдүн тармагым билем, сиз өзүңүз тармагыңызды билесиз, өзүңүз тармагыңызды билесиз. Баарыбыздын адискөйүбүз жок мындай чоң проблемаларга туура баа бериш үчүн, туурабы? Аны деген ошондой адискөйлөрдү алып келип, БГКнын ичинде ошолор отчет алыш керек. Кенжебек Сатымгулович, чындыгында шайлоо аркылуу тандалып келген, менин моундай 4 жылдыкпы, 5 жылдык мандатым бар, мага деген шайлоочулар берген деп, анан ошол мэр жогоруда айтылгандай мындай бир тоталитардык, автократиялык багыттарга кетип калуу дагы коркунучу бар да. Эми биздин тарыхты карап көрсөк эле жаңы. Эми бул жерде Бишкекте карай турган болсок, мисалы 3-4 же 12 микрорайондун тургундары ал микрорайондун же кварталдын депутаты ким экенин билбейт. Билет 45 бар экен, бирок анын фамилиясын да билбейт, анткени добуш партияларга берилген. Ошондуктан албетте Бишкек шаардык кеңеши бул мыйзам чыгаруу орган эмес, бул өкүлчүлүктүү орган. Өкүлдөр кайсыл райондон же кварталдан келди? Жок, баланча партиядан гана келди. Ошондуктан биз шаардык кеңештерге саясий партияларды аралаштырбастан, алар чыныгы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы болуш үчүн ар бир райондон же көчөдөн өкүл катары келиш керек. Биздин жергиликтүү кеңештер экиге бөлүнөт. Шаардык жана айылдык кеңеш. Экөөнүн статусу бирдей. Бирок айылдык кеңеш мажоритарный, ал эми шаардык кеңеш партиянын эмне үчүн болгон? Анткени пилотный болгон. Көрөйүк шаарда кандай болот. Жакшы болсо айылда да партиялык кылабыз деп кылган жокпуз. Анткени бул ката экен. Бирок шаардык кеңешти кайра мажоритарныйга алып келүүнү биз жазабай жатабыз. Ошону мен ойлойм, келечекте биз жазашы. Экөө тең же партиялык же тиги мажоритарный болуш керек. Менин баамда акыркы убакта көрдүк, биз чыныгы эл өзүнүн депутатын билсин десек, эртең ошол депутатты эл өзү чакыртып алсын десек, анда биз бир гана ошол өзлөрү тиги округунан чакыртып ала тургандай системаны, жоопкерчилик болуш керек. Айтып атпайбы, депутаттар эч нерсе жооп бербейт. Бир гана жоопкерчилик, аны чакыртып алыш керек иштебесе. Бирок андай жок да биздин. Ошол эле мэрди. Президент болгон эмес. Мэрдин жоопкерчилиги сатып алып кетип калса дегендейчи. Мен айтат элем, бүгүнкү андан берки мэрлерди алайыкчы, кечеги эле Сурахматов анан Силай айткандардын баарын көптөгөн мэрлер өтпөдү бул жерден. Эл качан билип атат мэр ким экенин? Ал шайлангандан кийин билип атат. Телевизордон чыкканын, баланча мэр болду дегенден. Ага чейин ал бир микрорайондорду кыдырдыбы, убада бердиби, бар проблеманы мен билем силерди.
мен шаардыкмын, сен маселеңи мындай кылып чечем деген программа менен чыгыш керек да. А чыккан жок да. 45 депутатты ак үйдүн же көк үйдүн жардамы менен өзүнө буруп алып туруп эле шайланып келип атат. Бул де факто да. Буну бардыгы билип отурат. Ким каяктан келген. Ошондуктан мен ойлойм, биз мыйзамда шайлоо деп жаздыкпы? Анда шайланыш керек. Аты айтып турат да, шайлоо. Эл кандай жол менен кимди тандаса да, эл өзү тандаш керек. Өзүнүн микрорайонунун депутатын эртең ошодон сураш үчүн Бир мандаттуу. Өзүнүн түш шайланган мэрин, бирок келечекте эң жакшы болмок, эгер түш шайланган мэр жана айыл өкмөттүн башчысы автоматтык түрдө жергиликтүү кеңештин төрагасы болсо. Бул өнүккөн өлкөлөрдө мен барып опыт алмашуу менен көрүп келдим. Прибалтикада, жанаба мисалы Германияда түш шайланган шаардын мэри же болбосо райондун акими түш шайланып туруп, ал автоматтык түрдө жергиликтүү кеңештин төрагасы болуп эсептелинет. Анын орун басары вице-мэр уже аппаратын башкарат. Бизде аткаруучу орган деген болбош керек. Ал аппарат мэрия. Ал тиги шайланган кеңештин эл менен шайланган мэр аларда кеңештин төрагасы. Мына ушул сыяктуу биз жергиликтүү өз алдынча башкарууда бир системдүү, бир орчундуу өзгөрүүлөргө барышыбыз керек да. Биз азыр жаңы конституцияда жазып атабыз. Буга чейин да президент эл менен шайланат деп. Тааныбаган президентти айылдык шаардыктар, жеке тааныбаган түш шайлоого ишенип аткандан кийин анан өзүнүн айыл өкмөтү менен шаардын башчысын тааныган балдарын кантип түш шайлоого биз ишенбешибиз керек? Айыл өкмөтүн таанышы мүмкүн, бирок шаардыкын тааныйт деп кепилдик бере албайбыз. Жок, бирок президентке караганда тааныйт да. Каракулжадан келген, мисалы, Жээнбековге караганда Бишкек өзүнүн мындайча айтканда шаардык адамын жакындан тааныйт да. Мэр болом деген адам бул тааныбаган адам болбош керек да. Бул ошол шаарга таанылып калган. Мүмкүн бир нече жолу депутат болгон, же болбосо бир МПны жетектеген, Зеленхозду, же болбосо водоканалды жетектеген, тоос кызмат көрсөткөн тажрыйбалуу жана башкалар келип туруп, мен ойлойм, же мүмкүн саясатчы кимисине ишенсе да, ошондой болсо жакшы болмок. Фамилияларды атап калдык Себетей мырза, бирок жанагы октябрь окуясында Төрехан мырза дегенде мэр болом деп келбеди беле? Мегакомго отурду го. Ошол кишини тиги шаардык кеңеш бекитип койсо, биз деле обада отуруп берип калбакпыз. Ушул киши биздин. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бул көйгөй чоң. Бул мен ушундай шаардык кеңеш тандап алат деген туура эмес. Мен айтып атам го, шаардык кеңештин депутаттарын башкача тандап оңдош керек. Эми суроо. Мейли мэрге Зеленхозто иштеп кеткен киши, мында хозяйственник деп коелук, ошол тандалсын деп атасыңар. Эки кандидат турсун. Эки мисал жерде болот. Мейли, оно болсун. Бирөөсү врач, бирөөсү Зеленхоздун чоңу, бирөөсү жана школдун бир директору, төртүнчүсү бир чоң олигарх. Кимиси өтөт мэрге? 100% берем сизге, олигарх өтөт. Акча чачат, 2000 сомдон таратат, БШКга акча берет, домкомдор акча таратат, ошол утат. Ошол туурабы? Олигарх 45 депутатка акча тарата албайбы? Башка суроо. 45 депутат чоң конкуренттик шайлоодон өтүш керек. Мен айтып атам го, азыркы БШКнын туура айтып атат оппонентим, азыркы БШКнын 45 депутаттын бирөөсүн спикерин билсек билдик, билбегенибиз жок. Анткени ошол депутат ошондой система менен эле келди. Ошол жактан алардын мына дарыгерлердин, окумуштуулардын, Зеленхоздун чоңдордун келишим эмне үчүн келе алат? Анткени партийный списокто квота деген бар. Партийный списокто 5 киши мындай партиянын бети болуш керек. Элдер көрүш керек. Анан жана айтып атпайм, преференциальный список болсо, эгерде элдер өздөрү тандап алалы десе, ошондо БШКнын жакшы качественный составын алып келет. Ошолор тандаш керек. Адистер болуш керек. Мисалы үчүн мэрияга талап койгон билим берүү тармагында өзүнүн адиси болуш керек. Юридикалык өзүнүн адиси болуш керек. Ошондо адистер келип, мэриядан ошолор отчет алып, ошол мэрди тандаш керек деген ойдо болуп атам. Азыркы БШК мен айтып атам, эгерде жогорку кеңеш чоң чимкириктер болсо, таарынбаңыз. БШК кичи чимкириктер. Ошондой эле соодагерлер. Ошондой эле эчтеке кылбаган нерселер, кишилер да. Оппоненттин оңдой кетейин, БШК мыйзам чыгаруучу орган. Бүт шаарда болуп турган мыйзамдарды ошолор чыгарат, постановленияны. Тетиги озеленениядан баштап социально-экономический развитиеге чейин ошолор чыгарат. Бирок азыркы БШКнын составы эң аз мыйзам чыгарган орган болгон статистика боюнча керилген. Ошон үчүн эң биринчи
мэрден баштабаш керек, анткени мэр ажыдар болуп кетет деп ошондой проблема көйгөй болуп атат да. БШКнын составын жакшылап, партийный списоктардан карап, тандап, качественный состав коюп, биздин өкүлдөрүбүз дегендер тандап алыш керек. Мына эл аралык опыт деп атат. Мен Кошмо Штатка барганда Берлингтон деген шаардын шаардык кеңешинин өкүлү менен жолугуп интервью алгам. Жөнөкөй эле адам, машинеси жок, жипи жок, келип суроо берип калдым. Жана ошол убакытта Трамптын импичменти болуп атканда, ал Трамптын тарапташы экен. Анан сурап калдым, анан айттым, мен чын айтканда бул Трамптын көйгөнүн билбейм, менин көйгөйүм мына мыногу көчөдө светти оңдош керек, мыногу көчөдө сууну оңдош керек, кетигил жакта ураган болуп, бирөөнүн чатырын шамал алып кетиптир, ошону оңдош керек. Ошол көйгөйлөрдү мен чечип жүрөм. Трамп боюнча мен тарапташы болунча эми мен ишенбейм, бирок тиги Вашингтондон, Капитолийден чечим чыгарса, ошого баш ийем деди. Мына ушундай депутаттар керек. Ошол депутаттар, ошол Берлингтон деген шаардын мэрин тандап алат экен, бирок ар бир депутат өзүнчө адискөй. Бул жанагы водоканал, биздин водоканал деп коет, водоканалдын бир адиси экен. Ошонун бүт көйгөйүн барып, мэрге барып талап коет экен да, мына сууну чечпесең, эмкиде сен шайлай албайбыз деп. Бизде деле болбоду эле адискөйлөр келген, Раматылык академик Шүкүров дагы жогорку кеңешке, шаардык кеңешке келип, анан шаардык кеңешке өткөндөн кийин квоталар бөлүштүргөндөн кийин аксакал, ай, мени да алдап кетишкен турбайбы деп мындай өкүнгөнүчү. Эми ошол состав боюнча сиз республикадасыз. Республика учурда шаардык кеңеште дагы көрсөтүлгөн. Башкаларды айтпай эле коелук. Сиздин партияңыздын эми бир партиялашсыздар да. Шаардык кеңештеги иштеген ишине мына канааттандырадылыкпы? Эми ушул биздин партия менен республика партияга жөнүндө суроо берип калдыңыз. Республика партиясынын өзүнүн партийный программада жогорку кеңешке чыкканда негизи биринчи конституциялык реформада, экинчи бир негизги пункттардын бири Бишкек шаарынын мэрин пилотный кылып туруп, эл түш шайлоого чыгарабыз деген пункт болгон. Мына ошондуктан мен жана айтып аткан азырда жөн эле ошону айтпастан мыйзам долбоорун киргизип, шаардын мэри түш шайланыш керек дегенге чыгып атабыз. Биз эле эмес, даже демократия азайып баратат деген Россияда Москванын мэрин түш шайлоого чыгарат пилотный кылып туруп. Ал эми азыр Америка жөнүндө сөз болуп кетти. Америкада парламентке шайланган депутаттар партия көрсөткөнү менен добуш бергенде ал жерде фамилияга берилет. То есть мажоритарный ал жерде. Эки кандидат чыгат. Преференциальный. Эки кандидат чыгат, тиги Бухоев же Рыскулбеков. Бирөөнү тиги демократтар көрсөтөт, бирөөнү республиканцтар, бирок птичка коюлганда фамилияга коюлат да. А бирок өзүн өзү көрсөтүү жок, ал жакта только партия көрсөтөт да. Мына мен ойлойм, бизде таза эле партияны аралаштырабыз десек, ошол система. Бирок тандоодо адамдын өзүн тандаш керек да, депутаттыкта. Чакыртып алганда да ошондой болчу. Бизде жанагы массовый жоопкерсиздик болуп калды деген ошондой да. Мына азыр эгер республика партиясынан мына депутаттар бизде ар бир шаарларда, же бир нече шаарларда бар болсо, алардын тиги жумушу өз алдынча жүрүп атат да. Биз бул жактан отуруп алып туруп, команда кылып туруп, сен тиги Суракматовго же Балбакка каршы чык, тигүү деген маселени биз аларга койгон жокпуз да. Өз алдынча болсун деп. Бирок шайлоо болуп атканда саясий партия ошого киришип атпайбы ар бир шаарга? Мына ошону менин жеке оюмда ошону жок кылыш керек да. Атына заты жараш үчүн жергиликтүү өз алдынча башкарууду биз атадыкпы? Ал өз алдынча партиянын жардамы менен эмес, өз алдынча башкаруу болуп туруп, биз ошого киришпешибиз керек деген ойго мен дагы деле карманып турам. Эгер мэрди мындай түш шайлоо менен өткөрсөк, чындыгында анда шаардык кеңештин функционалдуулугу эмнеде болот, керектиги эмнеде? Жок, эми бул жерде айтып атпайбы, бирөө келип алып туруп каалаганын кылсачы депчи. Конституциянын багыты да, нормалары да жергиликтүү өз алдынча башкаруу бирөөгө баш ийиш керек деген ойда, багытта жок. Ал жерде атап тургандай өз алдынча башкаруу дегенде бизде бийлик элге таандык. Эл өзүнүн борбордук бийлигин шайлоо менен делегировать этип туруп президентти, жогорку кеңешти жиберет, а өзүнүн айылындагы, шаарындагы бийликти болсо өз алдынча башкарат. Анда да шайлоо жолу менен. Же түш шайлат, же болсо түз депутаттар шайлап туруп кыйыр шайлоого берет. Эми буну идеалдуу болмок, эгер биз таза эле демократия этсек, ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу өзүнүн уставы менен чечип алсын. Түш шайлайбы, же болбосо кыйыр шайлайбы деп туруп. Андай да жол бар. Бирок эми эртең бири-бири менен таза эле биз да эмнеге мындай деп каршылаш чыгып бербес үчүн бир системага келтирген эмес, бардык жерде бирдей болсун деп. Канча жылга сунуштап атасыздар? Кандай?
бир мөөнөттү канча жылдык кылып? Мен мыйзам долбоордо 5 жыл деп сунуштагам, депутаттарда да 5 жыл. Эмнеге дегенде биз жанагы немеге өтүп атпайбыз, единый бир күндө шайлоолор болсун депчи, целях экономияда. Ошондой болуш үчүн эгер жогорку кеңеш 5 жыл болсо, жергиликтүү кеңеш деле 5 жыл болсунда, мэр шайланганда 5 жылга бир күндө шайлоо өткөрүш үчүн биз азыр 2-ден 3-төн шайлоо өтүп атпайбы? Ошол ойдо. Антпесе бизде жылда эле шайлоо болуп калып атат да. Мына ошондуктан жергиликтүү кеңешти деле жогорку кеңеш менен бир мөөнөткө шайлаган орундуу болот го деген сунуш. Бирок аны эми жок 4 жыл калсын десе, ал деле кала берет. Бирок келечекте биз түз шайлоого барышыбыз керек, башка жол жок. Президентти түз шайлаган элге ишенгенден кийин биз өзүнүн айылын, шаарын түз шайлоого бербесек, анда биз өзүбүздүн элибизге ишенбегендик, же болбосо шаардагы бийликти борбордук бийлик менен гана чечип турабыз деген мындай багытта. Мына азыр айтып атпайбы, тиги вдруг анан бирөө келип калсачы депчи. Вдруг эмес эле келет. Вдруг президентке келип калсачы. Ошондуктан эл кимди шайлайт? Эл өзү тандады. Анткени бул бизде жалаң олигархтар шайлаштырбайбы? Аны убакыт көрсөтпөдү. Акча төлөгөндөр 2000-3 миң сомго сатылгандар эми акыркы шайлоодо республика өзүңүздөр деле көрбөдүңүздөр. Эми мен ойлойм, биз азыр тиги шайлоочулардын мындай акчага болгон мындай отношениясы өзгөрөт го депчи. Эгер биз андай кыла турган болсок, анда biz demokratiya жолунан, шайлоо жолунан тайып туруп эле, анда андай да сунуштар көп. Жок, жөн эле анда жергиликтүү өз алдынча башкадан жок кылып туруп эле, вертикалды аягына чейин кылып туруп, райондун башчысы аким, айылдын башчысы там баланча деп туруп эле, анда шайлоону жергиликтүү кеңештин эмне кереги бар, назначение кылып туруп эле, сайыз убагына кетип калбайыкпы, бизде бир эле вертикаль болсун деген да сунуштар көп. Бирок албетте ага барбаш керек да. Себетей, бирок сиз шаардын тургуну катары өзүңүз көрүп атпайсызбы? Мындай туруксуздуулук бар да, себеби жылына же 2 жылда бир жолу улам эле мэрди алмаштырып, ал келип өзүнүн структурасына киргенче, вице-мэрлерин койгончо, анан Зеленхоз, тазалык, Бишкек асфальттын баарын дайындаганча жарым жыл кетет. Эптеп жумушуна киришип бир жарым жыл иштегенден кийин аны кайра чечип салат. Себеби бул саясий кызмат болуп атпайбы? Саясий кызмат дегенин себеби мен Калпайтбайын Ахматбек Элдибековдун бир тарапташтары Ошто митинг уюштуруп атканда Мелис Мырзахматов чыгып айтты эле. Мен Оштун мэримин, мен силерге уруксат берем, калышынча митинг кыла бергиле деп. Бул ошо саясий өңүткө айланып кетип атканынан кабар берет да. Оштогу биздин экинчи борборубуз да. Анан ошондон улам алмаштырып бергенден улам балким туруктуу болуш үчүн чын эле 4 же 5 жылга бир мөөнөт берип, карт бланш берип, мына иштечи деген туура болобу? Туруктуу болобу? Суроо, чоң суроо. Мына оппонентим айтып атат, президентти эл түзмө-түз шайлап атат. Туура. Кимди шайладык? Бакиевди шайладык, не менен бүттү? Революция менен бүттү. Түзмө-түз шайладык. Атамбаевди шайладык, эмне болду? Мамлекеттин баарын көйгөйлөрдүн ээси ушу, өзү түрмөдө жатат. Жээнбековди шайладык. Түзмө-түз. Эмне менен бүттү? Баарыбыз билебиз. Көйгөйдүн көзүн көрсөтүп берейинби? Мына Төрөханды туура айттыңыз, Эркин мырза. Мына Төрехан келип мэр болом деди. Депутаттар бекитип койсо, балким эмне болмок дейсиз? Бекиткен жок. Эмне үчүн? Соц тармакта, биякта чоң ызычуу башталды, коркту, бекиткен жок. Туурабы? Эмне болмок эгерде түзмө-түз шайлоо болуп, Төрехан шайлоого барса? Шаардыктын баары шайлоого келбейт. 30% эле келет. Калганы воскресенье, жекшемби күнү тоо катары кетип, лыжа тээп ошакта жүрүшөт. Ошондо коңшулардын, өзүнүн тарапташтарынын жардамы менен мэр болуп шайланып калса эмне болот? Шаардын тургунчулардын кызыкчылыгын көрсөтөбү? Жок. Бишкекский гор кеңешти угабы? Жок. Эмне болот? 5 жыл отурганда жакшы болобу шаарга? Ал да революция менен бүтөт. Ошондо, туурабы? Жана президентти жок кылганда эле шаардык тургундар келип, мэрияны забору жок. Ошондой революция менен эле бүтөт. Экинчиси, Эмнеге биз Бакиевди да, Жээнбековду да, Атамбаевди алып түштүк? Себеби Бакиевке дагы, Жээнбековго дагы, Атамбаевди дагы ошол эле 30 эле пайыз келген. Анткени жанагы мен айткан тең салмактуу жана система сдержек и противовесов жок болду. Баары ажыдар болуп кетишти. Жогорку кеңешти укпайт. Жергиликтүү бийликти укпайт. Премьер-министрден баарын жүктөп коет. Эч кимге жоопкерчилиги жок. Жообу бир. Мени түзмө-түз эл шайлаган. Эчтеке кыла албайсыңар. Ошон үчүн жогорку кеңештин ролу күчтүү болуш керек. Импичмент десе импичмент, отчет десе отчет. Бүт жумушун ошолор көзөмөлдөп туруш керек. Шаардык кеңештик. Шаардык кеңеш ошол эле система менен болуш керек да.
Ошол эле система. Азыр шаардык кеңештин бир чоң функциясы бар, бюджет бермей. Эгерде шаарга бюджетти бербей койсо, мэрия эчтеке кыла албай калат. Ошондо мэр өзү келип тандалып, буларга тирешип, мен силерди укпайм, мени түзмө-түз эл шайлады деп сөз айтса, шаардык кеңеш бюджет бербей коет. Ошондо согуш башталат. Эки бутак арасында согуш башталат. Ким пострадавший болот? Бишкектин тургундары пострадавший болот. Көрдүңүзбү? Төрахан жөнүндө, мына Төрахан тандалды. Бишкек көркеңешти укпайт. Мына бюджет бербейт аларга. Ошондой чоң көйгөй болот. Кантип муну отзыв кылабыз? Отзыв кыла албайсыңар. Мен түзмө-түз шайландым, болду. Депутаттар шайлатса, отзыв кылмак. Импичмент процедурасы бар. Президенттин деле импичмент процедурасы бар да. Импичмент процедурасы бар, туура айтасыз. Бирок жанагы тең салмактуу тутумдун баары бузулган. Бакиев билесиңер, өзүнүн чөнтөктү парламенттен алып келген. Мэр боюнча. Эми бул айтып аткан албетте тең салмактуулук ал конституцияда мен аябай бул жөнүндө айттым. Бишкек шаарына келгенде система жергиликтүү ал бир аз мындай орундуу эмес болот да. Бул мамлекеттик бийлик бөлүштүрүү болгондо ошондо тең салмактуулук болуш керек. Эгер баягы президент түз шайланса, анан кийин бул болуш керек. Анан кийин парламентке счетный палатаны бериш керек. Анан кийин счетный палата аткаруу бийлигин текшерет. Парламентке ген прокурорду бериш керек. Эмне үчүн? Анан кийин ген прокурор мыйзамдын аткарышын көзөмөл кылат. Президент аткаруу бийлигинин үстүнөн депчи. Ошондуктан сот болсо өзүнчө совсем көз каранды болуш керек депчи. Бул бийлик бутактарын бөлүштүрүүндө жана система жергиликтүү противовести биз өтө караш керек да. А бирок эми биз жергиликтүү өз алдынча башкарууга келгенде бул эми система башка да. Ал жерде жергиликтүү өз алдынча башкарууда ал сот бийлиги жок. Ал жерде болсо тиги мыйзам чыгаруу бийлиги жок. Ал жерде болсо өзүнчө жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Азыр айтып кетпедиңизби, бул мыйзам чыгаруу бийлиги деп. Эми мыйзамдын так нормасында жазылган. Бул өкүлчүлүктүү орган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы, тигил болсо аткаруучу неме органы деп туруп. Жок, мыйзам чыгарабы? Жок, эми мыйзамды только жогорку кеңеш чыгарат. Подзаконный нормативный акт. Эми токтом деген ал мыйзам эмес да. Ошондуктан мыйзамда жазылган так норма бул өкүлчүлүктүү орган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамында эмне? Мыйзам чыгаруу органы деп турабы. Жок, андай сөз жок да. Ошондуктан указ деле мыйзам, постановление деле мыйзам. Так неме? Мыйзамдын нормасында өкүлчүлүктүү орган деп турат да. Анан кийин мен жанагы айтып кетип атканым, биз жаздыкпы, шайланат деп туруп. Шайлануунун эки жолу бар. Түз жана кыйыр. Кыйыр жолу бул парламенттик башкаруу. Президентти же болсо аткаруу бийлигинин жетекчиси премьер-министрди парламент шайласа, бул парламенттик система. Ошондой эле биз азыр референдумга салып, элге ишенбей, эл эмнени тандайт деп туруп референдумга салдыкпы? Президенттик башкарууну тандады, то есть түз шайлоону тандады. Күчтүү болсун президент. Демек, шаардын мэри да түз шайлоо менен болуш керек. Эл тандады да, эми биз аны каалайбызбы, жокпу? Түз шайлаш керек, ошол түз башкарыш керек да. Эгер биз президентке келгенде түз шайлоо, а эми шаарга келгенде кыйыр шайлоо болуп туруп, биз эмне лукавить этебизби? Же алдайбызбы өзүбүздү өзүбүз? Ошондуктан референдум чечтиби түз шайлоону? Президент күчтүү болсун, президент баарын чечсин деп туруп. Демек шаардын мэри да ошол багытта кетиш керек. Кеңеш шайлабаш керек да, как парламенттин ролунда. А кеңеш өзүнүн жумушун кылыш керек. Мыйзамды коем, бюджет бекитип бериш керек, ошо бюджеттин аткарышын контролдуу кылыш керек. Эгер таза эле жана буги неме тиги айткандай, эгер мэр жумушун туура эмес алып кетип атса, ал комиссия түзүп, аныктап туруп, шаардык курултайга чыгарыш керек да, ал мэрди чакыртып алыш керек. Анткени түз шайлоо болгондо парламент импичмент маселесин койдукпу? Ошол эле мэрди түз шайлоо болгондо шаардык кеңешке биз 3-2 менен мэрди кызматтан кетирүү маселесин калтырып атабыз да. Биз аны менин мыйзам долбоорунда 3-2 менен чакыртып алуу, то есть кызматтан кетирүү дагы деле калып атат. Чтобы бул айткандай албет туура эмес иштерге барбасын деп. Мындан тышкары шаардын мэрдин башын кесип алыш үчүн толтура деген бизде укук коргоо органдары бар. Иш козгой турган. Башкы прокурор эмнени карайт, же шаардын прокурору эмнени карайт. Мыйзамдын аткарышын түз көзөмөл кыла турган органдар мэрди деги эле айлык өкмөт экөөнү былкылдатпайт. Тескерисинче мен мыйзам долбоорун киргизгем. Жергиликтүү ал мыйзам күчүнө кирген. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын текшерүүнүн тартиби деген мыйзамды мен инициатор болуп киргизгем. Эмне үчүн киргизгенбиз? Анткени бул текшерүүчү органдар, укук коргоо органдары, айлык өкмөт башчылары менен шаардын мэрлери башы иштетпей калган.
детсадтын заведующий директор школго чейин күнүгө текшерип, нары өтүп текшерип, бери өтүп текшерип, ошондуктан атайын мыйзам киргизип, текшерүүнү чектөөгө биз убара кылдык. Ошондуктан азыр ал шаардын мэри шайланып эле айланан эч кимди укпай эле өзүнчө бир король болуп кетет деген ал биздин бүгүнкү күндө болбойт. Башыбыздан өткөн нерсе. Силаев точно ушундай болгон. Эч кимди укпай, укук коргоо органы эмес, президент укпай калган. Премьерди как раз таки борборго иш жакка баш ийбей ал убактан бери мен ойлойм өтө көп суулар агып кетти депчи. Ал убакта сатып алуу шайлоодун ал убакта жүрүшү башкача болгондо бүгүнкү күндөгүдөй болуп туруп мынакей ал убакта брос бар болчу. Бросту жоготсок азыр болсо подкупка өттү. Аз болду дегенде азыр автоматический считывающий урналар бар да, асуулар бар. Башка көйгөй бар. Акча алат, ошо менен шайлайт. Ошол чоң көйгөй. Ал көйгөй мурда сабаттуулугубуз деңгээли жогорураак болчу. Азыр такыр эле түшүп кетти. Азыр деле бар да. БГКнын ичинде жалаң тиги курулуш компаниянын өкүлдөрү, жалаң бир бакташгандар, баардыгы өзүнүн лоббисин жасагандар отурат. Мына сен мага могул жерге электричествоны берип кой, мен сени шайлап өткөрөм. Абдан туура. Мен БГКнын бир эле позициясы эсимде калды. Принципиалдуу позициясы. Кытай эл республикасынын элчилигине жерди 49 жылга бербейбиз деп туруп алды эле. 2 күн карманышты. А бирок 3-чү күнү эртең Жээнбеков Кытайга учуп баратат дегенде, ошол кездеги тышкы иштер министри БГКнын заседаниясына кирип барган жерден, ошол жерден мейли мына берелик деп. Мына эме тиги ошол эле парламенттен БГКны деле жамандаганда мына кече эле мисалы кайсы депутат мен парламенттен чыгып алып туруп тиги Темирсалиев премьер болуп турганда Бишкектин мэрине выговор объявить мен чыккам, укугум жок депчи. Премьер-министр кызматтан алмак турмак выговор бергенге укугу жок. Бирок бергенде ошол жерде жалгыз мен чыккам. Бере албайт премьер-министр выговор депчи. Кече болсо айтып чыктым. Сырттан милдетин аткаруучуну кое албайт. Мыйзамдын нормасы, мен киргизген, сунуш кылган норма, биринчи вице-мэрди, ал жок болсо вице-мэрди дайындаш керек убактылууга. Эмне үчүн дегенде, ал ичиндеги системаны билет да, жумушту билет. Бузуп жибербейт 1 айдын ичинде. Сырттан алып келген адам 1 айдын ичинде бузуп жибериши мүмкүн да, ичинде системаны. Бирок аны карабастан милдетин аткаруучуну коюп койду. Бир депутат чыгып алып туруп туура эмес болду деп айтты. Ошол жерде сессияны тескерисинче бекитип берип атат. Бекитпеш керек эле да. Только вице-мэрди бекитесиң. Мына мыйзамдын нормасы деп коюш керек эле да. Эми октябрдан бери мыйзам бузуулардын санын эсептей берсек, мындай бир жок, негизинен айтып атам. Ошондуктан мен ойлойм, раз каалайбызбы, каалабайбызбы, референдумда тиги президент система өткөндөн кийин биз азыр шуну ойлош керек. Бирок Себетай мырза жана 30%, 30% деп бир нече жолу айтпады. Бул да бекерден эмес да, себеби башка жергиликтүү жерлер, айылдарды айта албайм, бирок Бишкек мондай бир конгломерат болуп калганда, чет жактан ички миграция көп, жаңы конуштар көп, келип өзүнүн пропискасын өзгөртпөй койгондор көп. Анан булардын баардыгын кандайча бир укуктарын сактаганга ушу мен ойлойм да, тиги мына партиялык шайлоо болгондо тескерисинче элдин каалоосу шайлоого келүү азыраак болот деп ойлойм да. Тескерисинче эгер биз түш шайлоого бара турган болсок, мен ойлойм, эми 30 айтпайын, президентке деле 80 чыгып атпайбы? Бирок бер жагы бир 15-20 кандидат дегиле чыгат болуш керек да. Бул жерде мэр болом деген саясий фигуралар чыгып туруп, Бишкекти оңдоо боюнча программасы менен алып чыгып, ар бир переулкко чейин кыдырып чыкканда, бул жерде 30%дан көбүрөөк болот. Анткени өзүнүн начальникти мэрди шайлап атат да. Анан кийин ошого ишенүү көп болот. Кече мынакей азыр мындай мамлекетти оңдоодо чоң ишеним бар деп туруп, тиги Садыр Жапаров шайласа, ошондой эле Бишкекте бир адам келип туруп, Бишкек шаарын оңдойт деген. Тиги чоң саясат эмес, именно шаарды оңдоо боюнча бул борбор да биздин. Ошондуктан мен ойлойм, эң мындай тиги өнүккөн өлкөлөрдө мисалы ошол эле азыр Американы мисал алып кетти, Нью-Йорктун мэри мисалы. Тиги президентке баш ийбей эле өзүнүн немесин тиги шаарын башкарып атат. Ошондуктан биз конституцияда жаздыкпы шайлануучу кызмат орун деп. Биз мыйзам менен чече турган эки эле маселе. Түз шайлоо, кыйыр шайлоо. Эгер биз жанагындай кылып туруп, ой ага ишенбейбиз, ким келип калат десек, анда назначение кылыш керек. Кенжебек Сатынкулович, сиз шайлоонун системасын абдан жакшы түшүнгөн инсансыз да. Эми бир нече шайлоону өткөрдүңүз башыңыздан. Анан мындай утопия, бирок мэрге сиздин талапкерлигиңиз коюлду дейлик, кайра суроону башынан берейин. Анан менин талапкерлигим коюлду дейлик, мейлик Себетай мырза. Анан дагы бир чоң строительный компаниянын башчысы, ал деле шаардын тургуну, шаардын көйгөйүн жакшы билген. Мындай теоретически ким өтөт?
Банктын акчасы көбүрөөк, сиз экөөсүнүн акчабыз жок. Акча жагынан өтө кыйын, бирок ошол эле чыккан кандидат мага окшогон, сизге окшогон акчасы азыраак. Бул элдин жардамы менен өтөм деп туруп, мен ойлойм, команданы чогултуруп аракет кыла турган андай фигуралар көп болот. Бир эле там акчасы көп тиги Нариманга же башкага окшогондор же болсо дагы ким строительный компания, бирок аларды тиги шаар билбейт да. Мына мени мисал кылып калыңыз, мен өзүм 2005-жылы түш шайлоо менен айыл өкмөттүн башчысы болуп шайлангам. 2009-жылы Бакиев аны мыйзамды артка кайтарып берип туруп, булар баш ийбей калат экен депчи, түш шайлангандар. 2001, 2005 2 жолу түш шайлоо болгон да. Мен 2005-те шайлангам. 2009-да депутаттар шайласын дегенден кийин 11 депутат мен 2009-да экинчи жолу ошол эле айыл өкмөткө кайра шайлангам. Ошондо 4 айылдын эли билбей калган, анткени мен кабинеттен мындайча контордон эле 11 депутат келип мен шайлап койдум. Мен кандидат болгом дечи, ошондо эл наразы болгон. Эмнеге биз билбей калдык деп. Анткени түш шайлоо бул айыл өкмөттөрдө да аябай мындай маанилүү. Маанилүү, аябай бир чоң фурор менен чөт эле жогорку кеңештей болуп туруп, талаш тартыш менен өтөт да. Ошол жерден жеңгени келди да. Анан кийин биз эми ошону токтотпогондо жанагы баары эле коркуп атпайбы? Айыл бөлүнүп, анан уруу бөлүнөт деп. Бул ошодон кийинки 3-4 жолу биз системага түшүп кетмекпиз. Бирок ошондо өзгөртүп салды. Эмне болду? Азыр болсо мынакей бир айыл өкмөттө же болбосо Кара Балта шаарынын мисалында 1 жылда эмес, 5 жылда 5-10 айыл өкмөт башчысын, шаардын мэрлерин кеңеш каалагандай кетирип, мынакей нон жазайсың, жазабасаң эле кетиребиз деп туруп, вообще айыл өкмөттүн башчысы менен шаардын башчысы турбай калган шаар айыл өкмөттөрү бар. Мына БШКдан маалыматтарды алсаңар, 5 жылдын ичинде 6-7 шайлоо болуп атат. Бир эле округда. Эмне үчүн дегенде жанагы айткан кеңеш менен башчы иштеше албай жатат. Жалал Абадтын мэрин ушинтип шайлай албай бир 2 жылча жүрүштүбү шаардык кеңеш? Уруксат бересизби? Монолог болуп кетти окшойт, биякта диалог эмес эле. Бул жакта мындай манипулирование деп койбойбу? Өзлөрү закон об манипулировании киргизип атышпайбы? Ошондой эле кылып атышат да бул жакчы. Мэр борборго баш ийбеш керек. Ал жөнүндө маселе койгон жок. Борборго баш ийбеш керек, туура. Мен айтып атам, эл тандаган өкүлдөргө баш ийиш керек деген болуп атат. Биринчиден. Экинчиден, ошол БГКнын составы күчтүү болуш керек деп дагы бир жолу айтып атам. Мына бул жогорку кеңешти президент Атамбаев тизме боюнча ар бирин карап коюп чыккан. Эмнеге жеткирди? Саясий сазга батырган ушулар, жогорку кеңештер. Азыр ушундай шайлоо кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп. Жок, андай кылбаш керек. Туура борборго вообще баш бербеш керек. Ал үчүн шаардык тургундар өздөрү депутаттарды, жакшы депутаттарды шайлап алып, ошол катары мэрди шайлаш керек деп атам. Эми сиздин сурооңузга тилекке каршы толук жооп бере албай калдым. Жанагы 2-3 сайын кетип атат мэр деп атпайсызбы? Убакыты келбей атат деп. 2-3 жыл сайын кетсин, туура эмес иштесе, колунан келбесе, ошондой ыңгайлуу. Же Төрөканга окшогон бирөө келип алып 5 жыл отуруп алып, аны революция катары кууп чыкканга жараша, туурабы? Эми ал кишинин иштеген иштебегенин көргөн жоксуз. Эми мен мисал үчүн айтып атам. Сиз мисал бердиңиз. Аткаруучунун талашты, ал шайлоого кирген жок да. Мен сүйлөп өтөйүн, милдеттин аткаруучу болот. Сизди жакшы эле уктум, унчукпай эле. Дагы туура көйгөй көтөрдүңүз. Мына бул киши айтып атпайбы? Жанагы мэрге барган киши ар бир коңушуну карап, ар бир көчөнү карап программасын көрсөтүш керек деп. Көрсөтөт, барат. Ишке ашпаган убада берет. Жана Элсиор деген лапшалардан илет. Айтат, мына тигинтем, мынтем баркыратам, жаркыратам, Бишкекти жаңы Нью-Йорк кылам деп айтат. Шайлангандан кийин унутат. Ал канча жолу баштан өткөн нерсе. Бир мандаттуу депутаттар канча ошондой кылып келди. Партиялар канча жолу кылган аны? Партиялар эми мындай жашыраак партияларды тилекке каршы жана Атамбаев өзүнүн колу менен чечип койгон партиялар кирбедиби? Эгерде элдер өздөрү тандаса, мен айткандай преференциальный список менен, мажоритарный эмес, преференциальный. Америкада преференциальный список. Пропорциональный партиялар киргизет, өздөрү тандап алат. Ошондой киргизсе андай болмок эмес. Ал деге жана борбор жактан баары түшүп атпайбы? Ошол көйгөй болуп атат да. Эми бул жактан мындай сөз айтып атат. Эгерде келип барып калды. Ооба, 2 мүнөт. Эгерде эл түзмө-түз шайласа, айткан убадасын берип жоопкерчиликти алат. Албайт.
жанагындай келген эле чоң бизнесмендер, курулуш компаниянын немелери айтат дагы эчтеке кылбайт. Ага мына билбейм, Наримандын сөзү айтып кетти. Менин оюмча, мен анда жаш корреспондент болчумун. Нариман келгенде өйдө жактан түшүрүлгөн, адан көп киши көп иш жашаган мэрди мен көрө элекмин. Магистраль, мына биз турган магистральды курган ким? Ошол киши курган. Площадьта жана цветочный чысы ким курган? Ошол курган. Азыркы автобус менен жүргөн немелер менен жүрөбүз. Эме саясий үгүтсүз. Үгүт жок, бул үгүт эмес. Жөн эле бул жактан бул фамилия угулуп калды. Мен айтып атам, ошол фигурада көйгөй болуп атат да. Эгерде татыктуу фигура болсо, любой мэр иштеп кетет. А сизге окшогон шайлоочулар, эгер шайлоого барып туруп, ошол Наримандын кандидатурасын коюп атканын койсо, барып туруп Нариманды шайлап алат дагы 4 жыл унчукпай Нариман менен иштей берет. Кандай дейсиз? Мен сизге айтып атпаймынбы? Бул жакта акчасы көптөр жеңет. Акчасы көптөр жеңет. Мен билбейм, ал убакытта мен ал кишини тааныбайт экенмин. Ал убакытта Нариман мында олигарх беле, олигарх эмес беле, мен жөн эле мисал катары айтып атам да. Акчаны көптү мактап атпайбы? Ооба. Значит, акчасы көптүн деле мыктысы бар экен да. Мен эме бир тиги аягында бир нерсени айтайынчы. Биз азыр но маселени талашпаш керек. Биз азыр элдин тандоосуна. Эгер биз 3-4 кимдин ою кандай десе талашып беребиз. Мен багыт алып атканым референдумдан түш шайлоо, президенттик багытты алдык түш шайлоо менен. Парламенттикти алган жокпуз. Түш шайлоону алдык. А эгер президенттикке түз багыт алгандан кийин өзүбүздүн шаарга эмне үчүн түш шайлоону багыт албайбыз? Демек элдин ою ошол да. Андан тышкары мен айтып атпаймынбы? Мынакей мен да киргизген шайлоодо четке кагып сала албай 5 жылдан бери экинчи окууга киргизбей тур. Жалгыз мен айтайын, мактаныч эмес, мыйзам долбоору 7 областтан парламент угуу өткөрүп чыккан биринчи окуудан кийин. Бардык айтып атат, түш шайлоодо алып келе, 11 депутаттын 6-10 сатып алып атат, бир торпоктон берип депчи. Ошондуктан мен ойлойм, биз тиги мурунку апробированный дүйнө жүзүндө колдонгон түш шайлоого өтүш керек. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө караш керек да. Тилекке каршы мени урушуп атышат бул жактан. Жаңы шайлоо келатат, мэрди шайлабайбыз. Эми 1000 жолу талкууласак дагы баары эскиче калып атат. Анан Семетей мырза, сиз айткандай, чын эле мындан 5 жыл мурун мөөнөтүнөн да бир жыл өтүрүп салышты. Бир укмуш Бишкекти гүлдөтөбүз, эстакадный көпүрөнү курабыз 5 жылдын ичинде, анан дагы бир партия бир нече кабаттуу парковканы куруп беребиз деген убадаларды берди элек. Эми ал эмес, керек болсо жаңы автобустар да келген жок да. Ошон үчүн шайлоо карарынын алдында Семетей мырза айткандай, өзүңүздөр тандап, калчап, сиздердин мэриңиздерди тандай турган депутаттарыңарды мындай жакшылап тандап алыңыздар. Чоң рахмат, көрүшкөнчө.